Рая, сиз 68-десиз, күнүмдүк кан басымыңыз кандай? Меники ошо күнүмдүк жумушчу кан басымым 120-80 болчу. 120-80. Дарыгердин көзөмөлүндө турасызбы? Жок. Турбайсызбы? Жакшы, жакшы. Кичине кан басымыңыз жогорураак экен. 130-90. Боло берет. Азыр сиз мындай болгондо дары ичпейт белеңиз? Толкунданып аткандыкка. Ошо Кандай болобу? сахнанын эмес сүрүү толкунданып атасыз. Бирок ошондо деле ар бир адам өзү мынтип тобокел кылып токтотуп келме келтирип дегендей, ошону менен бирге могу жерде жүрөктүн бир аябай чекити бар, талуу. Колуңузду жок, мынандай кармайсыз. Мынантип, жок, мынтип кармап атпайсызбы? Мына сиз кармайм. Колуңузду бош, мына бош таштаңыз. Мына могу жерде бир аябай талуу жер бар. Ушуну эзип, ушул талуу жерди жок кылып эзип жумшартып койсоңуз, жүрөгүңүздүн кабы жумшара түшөт. Азыр бирөөгө жасап, сиз кадимкидей мына бул апа жана кан басымы аябай жогору болчу. Ал кишиге өзүм ушинтип кармап берсем, жакшы болуп калдым дейт. Ар бир адам өзүн өзү билиш керек. Азыр мына жашка келип калдык, мыш деп. Анан ушул көчөдөн бир жерден бирдеме болуп кыйнала түшсөңөр, ошону кыйналып атам деп эле жыгылып калбай, акырын келме келтирип, жүрөгүңөр болсо уш жерлериңерди монтип катуу басып, ар бир колуңарды мына монтип, көрдүңүзбү? Экөөнү мына көрдүңүзбү? Могу ушу көзүңүздү, ошол анан дагы мынакей чыпалаңыңардын бул тырмагынын мына көрдүңүзбү? Ушуну ушинтип кармаласаңыз, жүрөгүңөрдүн кабы кеңейе түшөт дагы, жүрөгүңөр мындай эс алып калат да. Кан басымыңар, жүрөгүңөрдүн кагылышы кичине мындай анча кыйын болбой, бош колуңузду бош таштаңыз. Дайым эсиңерде болсун, ушул колуңарды эле уш жериңерди укалап эле, ошондон дагы мына могу жерде ооруп атат азыр, аябай талуу жер бекен, бош колуңузду бош таштаңыз. Мына көрүңүзбү, ооруйт. Бирок ошол жүрөктүн кабынын, жүрөктүн өзүнүн чекити болот денеде. Мындай чекиттер таманда да болот. Ошон үчүн кан басымы жогору үйдө күндө кечинде бутту эми мындай таманда элестетсеңер, могу жерде мындай бир айчык болот да. Же могу жерде таман, жок, манжалар биякта да. Ошол жер так ортосу бул бөйрөктүн чекити. Кан басым эмне үчүн жогорулойт? Себеби жүрөк бул от жалын. Бөйрөк бул суу. Бөйрөк начарыраак иштесе, суу аз болсо, от жалын көбөйөт, кан басым жогорулайт. Дайым жакшы, оозуңардан эми силер пайгамбар жашындагы адамдарсыңар. Оозуңардан жаман сөз чыкпасын, денеңерди жакшы көрүп, денеңерди ичиңерден сүйүп, жакшынакай бүгүнкү өзүңөрдүн иш аракетиңерди жакшы өткөрүп алгыла. Рахмат, баарыңарга ден соолук. Рахмат сизге да. Рахмат. Жакшы, пайдалуу кеңешиңерге. Кушубак Кутман кечиңиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер күткөн коомдук биринчи каналда Маданият тарых телеканалынын демилгеси менен уюшулган биринчи айлампадан 4-чү айлампага жеткен республикалык Шайыр апалар телефестивалынын бүгүнкү чыгарылышын ачык деп жарыялайбыз. Азыркы күндө мынакей коомдук биринчи каналдын куттуу делген канчалаган залкарлар чыккан концерттик студиясында апалар фестивалга катышкана келишти. Бүгүнкү 13-чү чыгарылышка келген Чүй облусунан чыккан Панфилов районунун желегин желбирете турган, бардыбызга шат сунуп, сахнага чыгып, актёрдук чеберчилигин көрсөтүп, ыйлачу жерден ыйлап, каткырчу жерден каткырып, атын аташыптыр. Алардын ак элечек апалардын аты Жакшылык экен, эмесе Жакшылык деп аталган этнофольклордук топту сиздердин дүркүрөгөн кол чабыңыздардын коштоосунда сахнага чакырабыз. Сахнага келген апалар көйкөлүп бир басып, көңүл черин жазып, бүгүн жүрөктө, көкүрөктө, көөдөндө калган таланттарды ачып, сиздер үчүн шаңдуу бир шаңдана ырдап беришет.
Апаз Жайнақовтың «Қырғыз жерім» аттуу чыгармасын жалпы жамааттын аткаруусунда кабыл алыңыздар. Ташторконуңарды даярдабайсыңарбы? Келіп қалды. Тасмалыңар дайын ба? Анда мен қонақтарды тосайын, кіргізейін келіңіздер. Ассалаумағалейкум. Құда қандайсыз? Жақсы ма? Денсаулығыңыз жақсы ма? Қандай? Келіңіз, қана. Үйге келіңіздер. Бір көтерді. Қандайсыздар? Келіңіздер. Жақсы жатасыңар ғой. Келіңіз, алып Андай құдағылар, ана есенсіңер Қана келіңіздер, отыралы. Құда келіңіз. Дастарханнан орын алып беріңіздер. Қандай чоң құдағың? Келіңіздер. Аман есенсіңер байлап. Келдік. Келіңіздер, отыралы. Отыралы. Йо, бисмилла. Ана құда, омен, құда береке берсін. Амин.
Hoş gelipsizler. Kula. Siz emi bayağı bizdin ayılda uşul жерден, жақын жерден келдіңіздер. Мына жерде Кудагайым алыстан, Оштон келатасыз. Ооба, жеңебиз келип Ата калган арты, экен. жер карты Оштон келат Кудагай. Аман эсен келип алдыңызбы, кыйналбай, кысталбай. Жақсы. Мен дагы Оштон меймандап келген учурашайын деп бір туғандарыма. Чайдан алыңыздар, келіңіздер. Дасорғынға дағыма қарайлы, дағыма қараңыздар. Сен эми алыс жактан келбедиң бе? Ооба, келіңіздер. Эми Куда, сизди чакырганым себеби Чайдан алсаңыздар. Кудай кошкон, Куда болот дейт экен. Кыргызда пайгамбар кошкон дос болот дейт экен. Буга чейин Ош жергесинен көчүп келдиңиз эле. Анан ушул биздин айылда, биздин элди элдеп, биздин жерди жердеп, Кудайга шүрүп бүгүнкү күндө кудалыгыбыз урмат менен келатат. Келин алган келинибиз, сиздин кызыңыз бизге келин эмес, кыздай эле болуп, таштай катып, суудай сеңдеген ушул. Кудай уткузун. Анан өзүңүз билсеңиз керек. Менин кенже уулум Эмир. Анан сиздин уулуңуз Камал. Экөө абдан ынак экен. Мектепте да бирге окушат. Дайыма чогуу жүрүшөт экен. Анан баягы бу дагы бир атадан калган салт экен. Мен ушул уулдарыбызды бир ата энелик милдет кылып, милдетти аткарып, өкүрөк кучакташтырып бир достоштуруп коеюн деген тилекте чакырып атам сиздерди. Макул көрсөңүз. Ооба, албетте макулбуз. Мен деле ошону байкап жүргөм. Ошол балдарыбыз ынтымагы жакындап, жакшы дос болуп жүрүшкөнүн байкап калгам. Эми ал жакшы болот, ошону достугуну бекемдеп койсок да. Балдарды чакыра алчы. Бала менен ойлоп. Балдар бият болсо чакыра алыңыздар. Эмир, кел огойл айландар. Кел. Аксакалдардын жакшы батасы менен дос Кудайын аттайт экен. Ооба, айланан, ооба. Кел огойл. Кел. Ва алейкум ассалам, келе кой. Чоң жигит болгон тура. Ойланай, кел огойл. Ойланай. Бойлору да бирдей. Бойлору дагы окшош. Ооба. Окшош. Темле тебет айлары да окшош. Келе кой, бияка келе кой. Келгиле. Эми бул дагы атадан калган салт экен уулдарым. Экөөңөр гана бир баатырларча достошпачы. Ой, болсун, бекем болсун, достум. Бекем болсун. Апалар бир батаңыздар бериңиздер уулдарыңызга. Жакшылыкта бирге болгула, кыйынчылыкта кыйышпас дос болгула садагылар. Тилегиңиздер кабыл болсун. Ыймандуу, тартиптүү айланайындар. Жакшы окугула. Бу элибиздин адам болгула. Эң биринчи адам болгула. Кыргыз элинин улуу жазуучусу, жалаң кыргыз эл эмес, бүткүл дүйнөгө таармал Чыңгыз Айтматов деген инсан мынтип айткан экен. Бул жашоодо эң кыйын нерсе күн сайын адам болуу деп. Адам болуп, ата-эненин ишеничин актагыла. Туура айтасыз. Ата менен элге көрөт дейт. Мына ушунча элдин батасы деп айланып кеткен. Жакшы балдардан болуп чыгыгыла. Эл керегине жарагыла, эл керегине жараган азаматтардан болгула. Тилегиңиздер кабыл болсун. Элдин данекери болгула, ата-эненин сыймоо болгула айланайын, окшошкон айланайындар. Ынтымактуу дос болгула түгөлүктүү. Манас атабыздын арбагы колдосун, Сыдык ата жолдосун. Өксөгөнөр силердерге ынтымактуу болгула. Дайыма бирге чогуу болгула. Ушу жакшылык жамандыкта да чогуу болгула. Өмүрүңөр узун болсун. Ушул достошкон ынтымагыңар бекем болсун, төөлөктүү болсун. Амин. Амин. Бадаңыз кабыл болсун. Антташкан достуңар бекем болсун уулдарым. Ооба, тилегиңиздер кабыл болсун. Эми Куда, атайын ушул уулдарыма деген атага бир курмандыкка чалган мал бар эле. Эшке чыгып малга бата берели келиңиздер. Муну дасаргонго бата алып коелу келиңиздер. Амин. Дасаргонго берек берсин Кудай. Малга бата берели. Жакшылыкка жайылсын айланай. Айска кандай ай? Сен бүгүн чалат деп 3 уктасам түшүмө кирген эмессиң ай, чалдың ай. Рахмат подружкасың да. Мен сага чалайын дегем, жаңы башым ооруп көчөгө тойдон келгенден кийин ачка келмей, столдун үстүндө эчтеке жок. Эчтеке. Карандачка деги салаттардагы даамы жок, конфеттерди жей турган эчтекеси жок. Кара жерге ардан көйнөк тийип алып, телпең этип ар берип басат ай. Кандай чесиң, кандай жатасыңар, кандай отурасыңар, кандай тамак ичип атасыңар деп бир келип сураганга жараган жок ай. Тосту деле сүйлөгөндү билбейт экен. Жакшынакай эле сүйлөбөйбү тосту.
Эми атайым той берип аткандан кийин даярданбайбы, даярдан. Ошону айтпайсыңбы? Уктум, көрдүм, ай. Айтпа, тег бордум эсилде да. Мен сүйлөшүп атканда, силер мага канча айтам, жолто болбогула деп. Барып тияктан ашканада бүт тамактын баары бар. Иче бергиле. Мен сүйлөштүрөсөң же коесуңар. Бүт тең бар. Кара, жакшылап карагыла. Силер дайым эле ушундайсыңар. Мен сүйлөшүп атканда эле нан жок, чай жок деп эле ушинте бересиңар. Бар карагыла жакшылап. Ай, ушул моголардан өлдүм дей. Чай бер, тамак бер деп бир сүйлөттүрбөйт го, бир чиркиндей сүйлөттүрбөйт. Ой, садака болоюндар, кулундарым менин секеттип. Ото жаным кичигиммен айланып кетейин. Садагам болоюн. Кулундарым. Кандай жатырсыңар балдар? Жакшы жүрөсүңөрбү? Ден соолуктарыңар жакшы? Көрдүм. Ошода чоң атаңар неберелерим каникулга чыкты, барып алып келчи, көрүп келчи дегенден келип калдым. Апаңар каякта балам? Телефонмен сүйлөшүп атат. Азыр телефон деген чыкпадыбы? Багынан деп бекеринен айтылбайт да. Ошо. Кандай окууларың жакшы? Керегиң кандай чыкты балам? Жакшы чыктыбы балам? Жакшы чыкты. Чакырдыңбы? Ай, Якубым, баа билесиңби, чоң атаң сага уенчиледи эле го. Бай ол көрпөш алды. Кандай келдиңиз? Айланайым. Жакшы келдиңизби? Кандай, жакшы жатасыңарбы балам? Жакшы жүрөсүңөр. Дей, катка барыңар жок. Азыр телефон деген деле бар. Ошо менен мынтип чалып койсоңор, Мен чай коюп силер келейин. кандай жатарыңарды билет элек го балам. Такыр катка барыңар жок кетти. Атаңар тынчы кетип барып билип келчи дегенден эле келип калдым балам. Чай коюп келейин, ата. Отуруп туруңуз. Ошо. Баягы чоң атаң энчилеген сага уй бар эмес беле? Ошолтуду мен силерге уусап келдим балам. Уусап келдим. Уус деген эмне? Уус деген балам жана уй туйт го. Тууганда ошо биринчи сааган сүтүн кара уус деп коет. Ошо уусту аны азыр биз тиги казанга салып, чөйчөгө коюп неметебиз. Ашканада эле жасат элеңиз да, анын бияка эмне жасап атасыз эми? Ол да балам, ай балдарым ош ичин деп атам да. Мурун биздин ата бабаларыбыз атайы койдун мөөнүн ийлеп, жашнака кылып, илип койчу, кургатып. Анан уй тууганда анын ичине ушу уусун куюп, жашнака кылып туруп, тиги кайнатып бизге берчи эле. Биз азыр бөлөк чак. Мына курт алып келдим силерге. Курт. Карачы. Ооба да силерге атайы жасадым балам. Ой, жегиле балдар, мына карачы каттамамды да алып келдим, нанымды да алып келдим. Мына. Ой балам, мынчалык эмне кагып силкеп атасың? Бу илгери биздин ата бабаларыбызда ата эненин көзүнчө баланы өппөйт, баланы урбайт дечиби? Жанатан бери бул акчтарды. Деги балам. Биз апабызга телефон болуп калсак, бизди колунан түшүрбөй, жакшы карамакпен жерге койбой, дайыма чөнтөгүндө жүрөт. Колунан түшпөйт. Телефон, эми телефонда садака болайын. Телефонда азыр жакшы. Багы. Алда балам айя. Ба илгеркилер айткандай адамдын тилинде Алланын кулагында дейт. Андай жаман сөздү айтпа. Илгери биздин ата бабаларыбыз тукумуң өссүн, өркөнүң өссүн деп мындай. Бул балам тукум өссүн деген эмне неме дарак бутактуу болсун, жакшы өссүн, ыймандуу болсун дечилер силер. Жаман сөз айтпайт балам, андай кой, андай сөздөрдү кайталаба. Экинчи урушпа, эми силерди жүргүлө чай Кой ичели. балам, антип Чоң апаңар алыстан келип мейли кулундар, эми балдар каникулга чыгыптыр. жүрүңүз. Анан кийин чоң атасы айтты, балдарды ала кел деп. Чоң эне айыл калып кетесиз. Ооба да алып кетем балам, алып кетем. Ол да кудай. Жүргүлө балдар, жүр. Бара келди. Панфилов районунан келген жакшылык деп аталган аты да жакшы, өзү да жакшы апалар биринчи бөлүмдү кандай жакшы болду, жаман болду эксперттик курамдын көтөргөн сүрөттүү белгилеринен билебиз. Келиңиздер, эне сүтү, коломто, эне сүтү жана коломто. Кол чабуулар. 2 эне сүтү, 4 коломто көтөрүлдү. Эксперттик курамдын төрайымы Айымхан Жамангулова да. Жакшы теманы таңдаптыр да булар. Эч бир киши şu 4 айлампадан бери келген эмес эле. Бул тема. Шуну бир жакшы ача албай койдуңар го деп турам да мен. Өзү кудаңар экен, Кызын жана куда баш айтпадыбы?
эми кызымдай көрөйүн, келиндей көрбөй деп. Кудаңардын баласы бири-бирине куда да ал экөө тең. Ушулар достоштурбай эле башка дос тапсаңар болмок экен. Куда деген калтыс болот. Азыр 10 балалуу болгондо да ажырашып кетет. Куданын ортосундагы маселе өтө туңгуюк, өтө тилейбиз, 1000 жылдык куда. Ал сөз менен бизге жакшы. Бирок жашоо образда ушуга дос кылбай, башка бир дос кылсаңар дагы жакшы болмок экен. Бул менин оюм, силердики мүмкүн туурадыр. Анан бу жаш балдарды шу досту кучакташтырып эле, омин деп кой, етти жеп алса эле дос болуп калабы? Шул жеринде караштыргыла. Абдан идеясы жакшы. Тиги куда Оштон көчүп келип, ошол сиздин айылга келип тууган болуп атыптыр. Ошонун куда экенин айтпай эле. Силер Оштон келип мына биздин айылда жатыркабай, жакшы болуп жүргүлө. Мына эки балабызды достоштуруп коелу, өзүбүз да дос болуп жүрөлү деселе, жанагы кетмек, ошодон түндүк түштүк маселеси жоюлуп калмак. Хор менен жеке номурдун айырмасын билиш керек. Муну жайлоодо жана биздин профессионал ырчылар деле тиги саламат баштап жалгыз элер деп жүрүшпөйбү. Ушуну чогур деп койсо эле хор болбойт ал. Хор үчүн атайын ошо ата мекенди, жерди, элди ошондой мактап, оода кылып бурдап ошондой хор кылып атайын. Хор темасында болот. Аны эми жай ырдадыңар, аны ранча болгон жок. Каада салт жөнүндө болсо айтты. Эне мектебинде айтты, жанагы эне мектебинде жанагы эне сырттан чоң энеси келип отуруп балдарына акыл айтып атканда ушунчалык кырааты менен жакшынакай тизмектеп ошо элдин көңүлүн алгандай сөздөр болсо элдерде тартылып атат. Ана ушундай деп балдар да ошол эненин сөзүнө, чоң эненин сөзүнөн анан уйуйт да. Сиз эненин ролун аткарган апабыз жөн эле өзүнүн сөзү кылып эле майда сөз сүйлөп койду, ошол элди тартпай калды. 50 жылдык мектепте иштеген ардактуу мугалим деген наамга татыган Сарбагышева Мейилкан апабыз да кошулуп отурат. Ага бир кол чаап койсоңуздар болот. Мейилкан апа кош келиңиз. Андан сырткары дал ушул студиябыздын дабир бурчунда Мадияр аттуу кесиптешим сиздердин тобуңуздар тууралуу азын-олак маек курат. Андан тышкары биздин кесиптештер даярдап келген кыска сюжеттерге назарыңыздарды бурабыз. Мен бир эле нерсеге токтолгум келип атат. Бул дос деген темага да жолу биргени жолдош деп коет. Жашы биргени курдаш деп коет. Бирге окуганды классташ деп коет. Бир өмүрдө жашасаң замандаш деп коет. Ал дос ыйык, анан кыйышпас адам. Бул чоң тема болчу. Муну эле барак-бурак эле бүтүрүп койдуңар. Мындай эмес бул. Манасты Бекеринен Алманбетти дос деп айтышат. Бекеринен Курманбекке Акунханды дос деп айтышат. Ушунчалык канча уламыш, канча жомок болсо дагы достун темасы өтө ыйык болгондуктан кыргыз эли буга кылдат мамиле кылышкан. Кылдат мамиле кылып, анан ыйык деп муну бир-эки эле кишинин атын айткан, баарын айткан эмес. Эмне үчүн Манаска Чубакты дос кылбайт? Эмне үчүн Манаска Сыргакты дос кылбайт? Алманбетти дос кылып атат. Мына ушунун өзүнөн эле бир чоң идея, чоң философия жатса керек эле. Ушуну мындай жакшылап талкуулап алып чыга албаптыр го деп ойлонуп койдум. Мээркан курдаш, экөөс сөзүңүздү сиз да айтып койсоңуз бүгүнкү күн үчүн. Толтура эмелер бар, жакшы сөздөр. Ошолорго кичине жакшылап даярданса, булардан деле кийин эме эстерине алышат деп ойлойм. Эми бул апалар ошонун ичинде мен деле апа баарыбызга эми аракет кылып булар деле аябай эметип атышат, аракеттенишип. Эми дагы аракеттенишип, ишин өркүндөтүп кичине изденсе, булардан деле жакшы мындай жакшы ийгиликтүү эмелер, жакшы нерселер чыгат го деп ойлойм. Коомдук биринчи канал Маданият тарых тил каналы Шайрапалар телефестивалынын 4-чү айланпасын мына мынтип 13-чү чыгарылышына келиптирбиз. 13-чү чыгарылышта бизде конокто Чүй облусунун Панфилов районунан келген Жакшылык ак элечек апалардын тобу. Апалар азыр биринчи бөлүктү жыйынтыктап эс алып аткан чагы, ал эми биз ушу аталган апалардын тобунун күйөрмандарын, колдоочуларын кошумча студиябызга чакырып маек курууну баштасак. Абдыкадыр ага, суроом сизге болсун. Бул топто сиздин
ким катышат дедиңиз? Бул топто мен байбичем катышат. Байбичеңиз катышат, Ушу апалардын ушинтип салт санааны чыгарып, ыр бийге аралашып жүргөнүнө кандай карайсыз? Бу биздин айыл аксакалдар, айыл өкмөттүн башчылары, акимият дегендер жардам берип, мына машина чыгарып беришти. Бар бекер апарып, бөкөй апарып келе сага апалар дешип. Анча-мынча тыйын чакалардан жардам берип атышат. Буга чоң рахмат айтып коюш керек. Эми ушу шайыр апалардын үлгүн өсө берсин, ден соолуктары чың болсун. Мына оорубай да калышты, өзү шаңдуу шайыр болуп калышты баары. Ыр бийлеп гимнастика ойноп атышпайбы? Ооба. Буттар оорубай. Үйдөн окуп Сиз мына ушу шайыр апаларга катышкан апа менен жашап аткан киши катары айтыңызчы, кандай экен? Абдан жакшы экен, ошон үчүн айтып атам да. Жакшы экен. Сиз да чыгарып алып гимнастика жасап атабы? Үйдөн мени чыгарып алып гимнастика жасап турбайсың. Алышкандай. Эми ушулардын эси чың болсун, ойлогон ойлору орундалсын, ынтымак болсун. Мына ушул шайыр апалардын тилектеримди бул эки элди, эки журтту көргөзүп, өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүп, ынтымакка чакырып аткан нерсе да бул десе болот. Сиз чыгарган чыгарманы апалар ырдаганда купугуңузга толдубу? Абдан. Кандай сезимдер болду? Абдан толкундануу сезимдер көп болот. Эч ойлогон эмесмин. Ушу Шайыр апага караш чоң рахмат. Менин атымды чыгарып атат, айылдын атын чыгарып атат. Сиздер ушу биздин фестивалга катышып кеттиңиздер, анан бул апаларга жол көрсөтүп, могу жерин момундай болот деп бир сабак өтүп, кеңешиңиздерди берип атасыздарбы? Ооба. Кеңешибизди берип, жакшы жагын айтып, мындай кылам, анткиле деп кошо чуркашып. Дагы кандай көмөк көрсөтөсүздөр? Даярданганда барабыз, анча-мынча. Барып кантип даярданып атасыңар, ал жактын жол жобосун айтабыз. Деп аткаргыла, антип аткаргыла. Бар болуңуз, оорубаңыз. Сүйүн ага, суроом сизге болсун. Сиз ушу көркөм жетекчиси экенсиз, апаларды башынан даярдайт экенсиз. Ушу программаны кантип тандайсыз, эмнелерге көңүл бурасыз, апалар менен кантип иштешип калдыңыз, ошонун баарын токтолуп кетиңизчи. Айма дегенде мен апаларды алкап баштайын, баягы эненин жүрөгүндө мээримдин гөлү болот дейт экен, ушул энелердин таманында бешин төрө болот дейт экен. Мага көркөм жетек болгондон кийин баягы айлыгы деле эмес, ушулардын ак бата, тилеги, алкышы мага балуураак деп санайм, эң негизгиси. Анан кийин дайындаганда ушул Көбүнчө районунда баягы өзүнчө майрамдарда бир иш-чаралар болгондо барып апалар катышып турушат. Ошолорго жарашыктуу, ылайыктуу ырдарды тандап, ошо ырларын дайындап, ошого карата дайынданабыз. Анан ырларды көбүнчө ушул майрамдарга карата ушул туура келе турган ырларды тандап, ошого көп дайынданабыз да. Биз болсо берүүбүздү алдыны көздөй улайбыз. Алдыда ушу апалардын сахна артындагы жашоосу, андан кийин жакшылык апалар тобунун талантына чогуу күбө болобуз. Бизден алыстабаңыздар. Байма 34 жашында 4 бала менен калуу дегени кыйын болуптур да. Кыйын эле болду убагында. Эми азыр ошонун үзүрүн көрүп атам Назгүл. Баары мисалы үчүн улуу кызым Шарда, главный бухгалтер. Бирөө болсо немени бүткөн, университеттин национальный лабораторияда иштейт. Баары эле азыр ошо бир уулум деле, өзүмдү караган уулум деле окутпай койдум. Ал колумда. Келин бар, 10 неберем бар. Азыр үйдөгү уулумдун 3 баласы бар. Ошо баары жакшы. Көмөчкө келип. Мына апабыз постоянно ушинтип көмөч казанга бышырып берчү да, соонун кылып турупчу. Азыр мен силерге соонун кылып туруп бышырып берем. Анан кийин биз жөн эле каттама жеп жүргөн турбайсызбы дейсиңер да. Ооба да. Мына. Жок, мына. Мындай кылып туруп, оромодай кылабыз. Анан бышканда мынтип туруп, биздин апабыз дайыма ушинтип туруп, анан ысыктай баарыбызга, колубузга бирден кармата салчу эле да. Мындай кылып, отту ушундай тезек неметип алабыз да, уштуп. Чок кылып. Мунун жыты дагы өзүнчө бир керемет болот, кызым. Нанды да ушинтип көмөч казанга ушинтип туруп жаап, мынтип туруп,
бир эчтеке түтүн киргизбегендей кылып мынтип жылчык жок кылыш керек да. Нандын даамы өзүндө болуш керек бул неменин дагычы. Ага буганда тиги жыгаштыкы жарабайт экен. Жыгаштыкы күчтүүрөөк болуп кетет да. Мунун ортосу баары тең бирдей болуп бышыш керек да. Күйүп кетет. Ошон үчүн муну тиги тезек менен ушунун табында бышырыш керек да. Эми анан жеп көрүп биздин ата-бабаларыбыздын, апаларыбыздын бизге көрсөткөн немеси. Биз азыр астына калтыр. Алып салабыз да, ушу астыда күйүп кетсе, нан анда неметип калат да. Биздин кайнатам постоянно неметип койчу, бул эгерде наның күйүп кетсе, боорго анан көзгө зыян деп койчу да. Постоянночу, анткени күйгөн нандын немеси көз менен биринчи боорго таасир этет. Ошон үчүн эч убакта нанды күйгүзбө деп ушундай немелерди кылчу да. Ошонун немесин аябай неметем, азыр өзүм келиниме да ошентип айтам. Балам, ошонун баары тең неме депчи, насаат депчи. Азыр 57-демин. Пенсияга чыгып турсуздар. Чыга элекмин пенсияга. 4 бала болуп чыкпай калдым. Ошон үчүн бияктын апаларына пенсия таратам. Пенсияларын алып келип берип кубантып аларды. Мен маянамды айтпай эле койбоймбу? Айтыңыз да. Анан күлөсүз да, чындыгын айтсам. Мен ушинтип кыдырып, айылга негизи поштону ылдый Чалдыбардан алып келем. Мен маянам 1700 сом. Ошон үчүн айтып атпайм, айтпай эле коеюнчу депчи. 1700 сом чындыгы алганыбыз. Бирок аракет кылабыз, азыр жана безопасный город деген да бар. Аны да таратабыз. Аны убагында бербесең элдер кыжылдайт. Убагында алып келбей койгон деп. Ошонун баарын аракет кылам, баарына жетишип. Пошточу болуп иштеген убактыңызда кызыктуу бир эсте калар окуяңыз болгонбу? Айтып бербейсизби? Да, мисалы үчүн бирөөнү эле 5 кат алып келдим. 5 кат алып келдим да. Бир ай эмес, бир жолу келгенде элечи. Анан коркуп атам да, эмне деп айтам? 5 кат ай. Убагында эмне алып келген жоксуң деп айтабы деп. Эмнеге убагында алып келген жок эле? Жок. Бир келгенде 5 кат. Бир келгенде эле 5 кат келди да. Анан кийин эмне деп айтам депчи. Анан угусайын деп эле айтып атам, ай шерик. Тиги ушундай 5 кат келди. Бул апамдын баласы еще дагычы. Өзүс менен чогуу жүргөн апам баласы, анан өзүңүз ойлосоңуз. Коркуп атам да. Анан ошентсем эле тигил күлүп эле. Ай эже, эчтеке эмес. Ал деген сап жерген машинанын акчасы деп коет. Анан өзүм дагы анан мынтип турмун да, ай, анан аның төлөйбү же сен төлөйсүңбү депчи. Ошентсем, эжеке, ал бай окшойт. Сразу берип коем, төлөп коет деп ушундай неме болду да. Анан кийин өзүм тынчып калбадымбы? Каттамабыз бышты мына. Көргүлө мынакей. Көрдүңөр мына. Мына көрүнүппү? Басып неме кылдым, чтоб ортосу кайра неме болсун мынакей. Жашынакай кылып, мына кып-кысыл кылып. Мына көрсөңөр. Бири-бирине жабышпайт мынакей. Эже күлдүрүп атып бүттүшү болуп, өзү да унутуп калды. Ошо унутуп калдым өзүм да. Мынакей, биздин апабыз жасап берген каттама. Кошкон май деген улуттук тамак да бул. Ал эмени сары май, талкан, бал кошулат буга. Ошону кошуп, анан аралаштырып, мейизден кошуп коебуз. Сары май ошону Эмнин табитине жараша экен да, э? Кана келиңиз эми баштадык анда. Көрсөтсөңүз. Могу талкандан салабыз. Бул деген эме буудайдын талканы. Анан сары май куябыз. Сары май куюп,
Бал кошобуз. Барын эле көз өлчөм менен Өлчөм менен кичине. Мунун эми организмге кандай пайдасы бар? Организмге бул илгери ата бабабыз оросо кармаганда жешчи, ток болот. Жортулга чыкканда, бир жака жолго чыкканда ушуну карынга салып алып кетишчи, бул эчтеке болбойт. Бузулбайт. Ошо ойдон турат. Карынга салып коюшчу, койдун карынын ийилеп туруп. Аны ошо ойдон эметебиз. Мейистен салып коебуз. Бул жерде эми организмге керектүү азыктар менен жасалат экен. Керектүү. Азыр күчтүү болуп кетти деп коюп, кайра кыргызчылыкка кайрылып атат. Кандай дейсиз эми? Мурунку эмелерде бул күчтүү деле болбойт, эми баягы ченем менен жешит да. Ошону монтип аралаштырып, кол менен аралаштырат, эми кол менен аралаштырыңыз да апа. Ооба. Илгери энелерибиз дайыма кол менен аралаштырчу. Май кояйынбы ичине? Май аз болсо куюп коем кыз. Аз болуп калды, куйсаңыз. Бысымылда. Илгерки ата бабабыздан келген тамак. Бысымылда деп жейин. Келем, даамы жакшы экен. Ошойлор менен оокат кылабыз. Эме болсо, жайыт болсо кенен биякта. Жайыт кенен, түштө ысыкта азыр, анан ысыкта камап коюп кечинде чыгарабыз. Анан туут учуру кыйын экен да, канча 200 баш дедиңиз апа? Туутта эми кышында Сиз мурда кайсы кесипти иштегенсиз? Мурун 40 жыл чабан болдук. Чалым болсо ошондо ана могу балдардын баары кичинекей болчу, өтүп кетти. 83-жылы өтүп кеткен. Балдардын баары кичинекей болчу эми. Ошондон курап эле келатабыз койлорду. Жүндөрүн өткөрөсүздөр, этин сата коесуңар. Этин сатабыз. Анан мынча койго чөп башты каяктан камдап аласыздар? Чөптү камдап алабыз. Чөп жыйнап алабыз. Жаябыз, кышында да жайылат. Азыр эми айдап чыккантасызбы апа? Ия. Азыр айдап чыккантасыңарбы? Ооба, айдап чык, жаябыз деп кыш эме түштө камап коебуз да. Анан кайсы мал күн түшкөндөн кийин келишет да өздөрү? Өздөрү келбейт, киши кайтарат. Анан муну деген дарылатып ошентесиңерби кадимкидей? Дарылатабыз, аксагын эметебиз, крайлинге салабыз. Котур болуп кетет крайлинге салбаса. Жүйүнөн кыркабыз. Кышында болсо косун бөлүп туудуруп, эмгисип, ошентип чөп салып, жем салып, ошентип багабыз. Азыр эксперттен бир совол деген рубрикабыз бар, ошого эксперттер тарабынан 3 суроо берилет. 3 суроого жалпы жамаат 2 же 3 кишиге чейин жооп берсеңиздер болот. Кыргыз элинин лирикалык, поэзиялык чыгармасында Алыкулду окубаган, Алыкулду бийикке көтөрбөгөн эл жок. Ошол элдин тукумдары силерсиңер. Алыкулдун биринчи сүйлөшкөн, сүйгөн кызы ким эле, кайсыл жерлик эле? Айдай Жигиталиева деген кыз болчу. Жерлиги? Ал эми ага үйлөнбөй калгандан кийин ал каза болуп, үйлөнүлүктө каза болуп калган экен. Сиздер анда апалар ошо нукура кыргызча улуттук оюндардан кайсыны билесиңер? Акчөл мөг оюну болгон экен кыргыздарда. Андан башка дагы жана кыз узатканда кыз узатуу, ырдап, чордоп, кыргыз эли өзү деги ырга, бийге шыктуу болуп. Ошондой болгон экен. Рахмат, чоң рахмат.
Биринчи көнүгүбүз болсо, бутубузду ийнибиздин тушуна коебуз. Биринчи көнүгүбүз. Биз жасап жүргөн эле мурунтан келаткан эле көнүгүүлөрдүн эле бири. Бирок бир дегенде колубузду сунабыз, эки дегенде колубузду көтөрөбүз өйдө. Биздин жашыбыз өткөн сайын ички органыбыз жыйрыла баштайт. Ошон үчүн бийик бутту согончокту көтөрбөй туруп бийик созулабыз. Созулабыз, 2 деген, 3 дегенде мындай кылабыз да 4 дегенде түшүрөбүз. Ошо 1 2 созулабыз, бийик созулабыз, созулабыз. 3 4 1 2 3 4. Андан кийинки көнүгүбүз болсо, дагы эле ошо жашыбыз өткөн сайын белибизге кичине белди кичине эме кылыш керек, жардам кылыш керек. 1 дегенде оң жака керилебиз. 1 белибизди түздөйбүз. 2 дегенде ордубузга келебиз. 3 дегенде солго белибизди катуураак түздөйбүз. 4 дегенде ордубузга келебиз. 1 2 3 4 1 2 3 4. Андан кийинки көнүгүбүз болсо, колубузду өйдө көтөрүп, 1 2 дегенде эңкейебиз. 3 дегенде полго тийгизебиз жерге. Буну тизеге жардам. Тизени бүкпөйбүз. 4 дегенде ордубузга келебиз. Сиз эң башында көрсөтүп кеткен ичегилерибиз ушунчалык ички органдар жалкоо болуп калды, ошону иштетиш керек дегенде абдан туура айттыңыз. Ушул көнүгүүнү ар бир телекөрүүчүлөр, бүгүн угуп аткандар жасаса болот. Эртең менен эрте жылуу, муздак эмес, жылуу суу бир чыны, чоңураак чыны менен суу ичип туруп, шашпай аны мындай уртап ичиш керек. Уртап ичкенден кийин бир аз басып, ашказан челкейип турганда эмес, ошол жылыш үчүн тизе менен ичегилерди жумшартып иштетебиз, Анан ошондон кийин бир аздан кийин бутуңарды түз коюп, колду акырын көтөрүп келип, кошуп, анан ушул жерден өөдө тартасыңар. 1 мүнөт туруш керек ушул абалда. Согончоңарды көтөрбөйсүңөр, денеңер көтөрүлүп атат, созулуп атат асманга. Асмандан бир жип келип, ошол силерди кармап тургандай, сааттын жебесин карап туруп, минута жебе 1 айланганча туруп турасыңар. Анан айланып бүткөндө акырын денеңер жирип, токтоп. Бир аз жанакындай бутуңар менен же басып, же мына көнүгүүнү жасап, анан кайра дагы бир жолу жасагыла. Акырын алып келесиңер, колуңарды коштуңар, алаканыңарды эми өөдө чойласыңар. Чойлуп баратасыңар, асмандан бирдеме тартып атат силерди. Ушул кезде демиңерди, дем алганыңар көкүрөк менен эмес, ич менен эмес, эки бутуңардын ортосуна дем алсаңар, ошондо бүт ички аппаратыңар кыймылдап дем алат да. Дагы 1 мүнөт турушуңар керек. Анан акырын сааттын жебеси 1 айланып бүткөндө минута секундасы. Анан кайра ушуну күндө эртең менен ичкенден 3 маал жасасаңар, ичегиңер тазаланат, денеңер тазаланат, абдан жакшы сезип каласың. Сүрөттүү белгилер, эне сүтү Гүлзат эжеден. Эне сүтү Адылбек агай. Эне сүтү жана эне сүтү Халия Тогузбаевадан дагы эне сүтү деген бардыгы жогорку белгилер болду. Чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Эми эксперттик курамга эки ооздон сөз суналып, экинчи бөлүмгө бий, Аккуу бийи деп коюптур. Аккуу бийи деген бий жок кыргыз дистосунда.
Чайковскийдин Аккуу көлүндө болбосо. Азыр ырдап чыкканда булар Нуркан Турсунбаевдин Ай баратат деген ырын ырдап чыкты. Ошол эле ырдын өсүнүн эле атын коюп эле кашаанын ичине Аккуу бий деп койсо болмок. Мына гимнастикаңарды мен айтат элем да, кыргыз элиме силер ушул апалар бардык мурунку кеткен апалар дагы келе тургандар өзүңөрдүн айлыңарда апаларды жыйнап кружок өткүлө. Ушулардын да бели түстөлсүн. Абдан жакшы болуп баратат. Ошолор жерлерден өздөрүңөрчө үйрөтүп аларды бир кружок ачып койгула, эчтеке болбойт. Келет элдин бар. Сонун болот, ден соолук керек. Рахмат. Апалардын азыркы сахнада кийип турган кийимдери баары өзүнө жарашыктуу, жакшы даярданып келиптирсиздер. Эң эле дагы өзгөчө баса белгилеп кетүүчү нерсе бул силердин ушул катышып атканда эркек адамдардын ролун ошол эркек адамдар жакшынакай салабаттуу аткарып бергени. Анткени көпчүлүк топтордо дагы аял кишилер эркекче кийинип алып, мындай мааниси маңызына жетпей калат эле. Ошол жерин аябай жакшы даярдаптырсыздар. Музыканттар жакшы даярдаптыр. Чоң рахмат сиздерге. Рахмат. Ошол менен эксперттик курамдын ой пикирлерин жыйынтыктадык. Азыр болсо кайрадан энелердин элеги жана Мадияр кесиптешиме атайын репортаждарга кезек беребиз. Бий башталды, Аккуу бийин бийлешти. Ошо Аккуу бий жөнүндө Элмира бир аз оюн айтып койсо. Эми апалар жакшы аракет кылышыптыр. Бийде кийимдер абдан жакшы да, көрүнүшү да жакшы. Анан бир аз эки эле апа да уштук болуп калды да. Ушу уштукту текши кийип алса жакшы көрүнөт беле мындан дагы деген оюм бар. Анан бир аз колдорду да бир аз кичине бир аз текши кылып койсо, негизи бий жакшы болду. Ана бул суроолор бергенде ошо суроолорго бир аз жооп өтө ачык болбой калды. Ана буларды дагы ошо жанагы баардык суроолорго жооп берген апалар дайыма даяр болуш керек экен. Менин оюм ушул эми мындан кийинки бөлүмдө да мындан да жакшы болуп кетет деген оюм бар. Анан нукура элдик оюндар унутта калганда атпай, бизди дагы шаан шөкөт тойлордо бир топ оюн ойнолгондо ошондон азыркы учурда кичине четтетилип калган оюндар бар, кичине биздин заманга да ылайык болбой калган. Ал эми бир нече оюндар кээде айтылбай жүрбөйт. Томук катмай элдин арасында жок болуп кеткен да. Бул томук катмай оюну дагы бир мындай кандай десем сырдуулукту, анан өтө тыкандыкты талап кылган оюнда бул да жок. Анан такыр эле өзүбүздөн алып таштадык. Эр сайыш кыргыздар коркпой эле эр сайышка чыккан экен. Ушул эр сайыш азыр ойнолбойт, аткарылбайт. Анан сиздин оюңуз кандай болду экен? Бир ооз айтсаң. Экинчи бөлүмдө Аккуу бийин бийлешти. Мен дагы жерде отурган апалардын оюна кошулам дагы. Бийлер эми байбичелерге ылайыктуу жакшы бий экен. Бийлер өтө аябай деңгээлүү болбосо дагы жакшы бийлешти. Анан бул жерде эксперттен бир соол дегенде кичине бир эле апа жооп берип атты. Бийди эми аракетинче жакшы эле аткарышты. Эми өзүлөрүнүн жаш курагына карата да ылайыкталган бий экен. Көрүнүшү мындай эми катачылыктар бар бул аларды мындай эске алганда. Эми жана оюндарды ошо мурунку оюндарды баарыбыз эле унутта калтырып атпайбызбы? Эми ошолорду кайра эстеп кичине даярданып келсе, эми аларды деле айтууга жарайт болчу. Ошо кичине даярданышпай калса окшойт. Алар деле кечиримдүү апаларга эми үйдө жатып ошончолук ушунчалык аракет кылгандарына рахмат. Биз кайрадан эле кошумча студиядабыз. Кошумча студиябызда азыркы тапта Жакшылык апалар тобунун жетекчиси баш болгон топтун мүчөлөрү келди. Жакшылык апа, айтыңызчы, бул топтун түзүлүүдө тарыхын жана эмнени көздөдүңүз? 2008-жылы 6 апа болуп, өшүнчө кичинекей швея сек ачып алганбыз. Анан аерде кичинекей балдардын кийимин, төшөнчү кыздардын себин даярдап, анан кары кишилердин чепкендерин тегип ушинтип иштеп жүрчүбүз. Телевизордон көргөндө кызыкчыбыз. Ушундай Шайра апа болсок, болор бекенбиз депчи. Анан
Құдай жалғап, Құдайдың бұйрығы екен 18-жылы Эльмира Тұрысбекова өсібістің қыз. Ошоның үйіне келіп қалсам, Эльмира айтты, еже, ошо Панфилов районында чыгалек. Ошондай Шайыр апаны көріп атасыңар, мысқыл тамашаға келгенбиз. Анан ушуну ачып берип койсоң, чогултуп берип койсоңуз кандай болот эле деп. Анан мен өзүм негизи ырдабайм. Анан ушундайга жакынмын да чогултканга. Анан чогултуп берем, ошол жерден эле эбеттим. Макул боло калдым үйгө жетелектип эле. Анан чогултам, айланайын, чогултуп берейин. Мен ушундайга жетпей жүрөм дедим. Анан айылга барсам, апалар дагы мени эметкен жок. Ай жакшы болду, баарыбыз колдоду. Анан 18-жылы майдан бери Шайыр апа болуп жүрүп атабыз. Кооз элечектерди кийип жүрөсүздөр, ошол туурасында бир кеп кылдыңызчы. Кимге тиктирдиңиздер, кимге ороттуңуздар? Элечекти мурунтан апаларыбыз кийип жүргөн элечекте. Анакы тучтан көрүп атпайлы, Шайыр апалардын бар элечек кийип атат. Анан өзүбүздүн аракетибиз менен жасап элечек кийдик, көйнөктөрүбүздү кийип атабыз. Айыл өкмөтүбүз жардам берди, акимияттан жардам болду. Ошентип анан кийин жүрүп атабыз. Мен өзүм жаш күнүмөн ырдыга, музыкага жакын кишим да, анан кийин жакшы жактары бар да, мындай чогула калганда тигини сүйлөйбүз, муну сүйлөйбүз, ырдайбыз, билейбиз деген анан кичине буту колунда ооруганы, башы көзүнүн ооруганы кадимкидей жеңилдегенсип калат, анан кийин жүрөбүз ушинтип. Дем кошулуп, кичине сап быр жазып жүрөт. Улгайып калган кезде аябай экен. Акынчылыгы да бар экен да. Ошол үчүн жүрүп атабыз балам. Үйдөгүлөр кандай кабыл алышты сиз топко кошулам дегенде? Мен айтсам, мен өзім дәлі айылдық денсаулық комитеті деген бар. Ошол айылдық денсаулық комитетінің жетекчисімін. Мен да азыркы тапта. Азыркы тапта. Анан өзүмдүн группам бар. Анан бул келип айтып кол, бул мен өзүмдүн жакын подружкам бир четте. Жакын саналыр, бир жака барсак чогуу барабыз айылдап, айыл ичинде. Анан ошентип жүргөнбүз, анан айтып калдым, мен Шайыр апага катышпайсыңбы деп. Эл көрөсүң, жер көрөсүң. Дагы кандай иш-чараларга катышасыздар биздин фестивалдан тышкары? Фестивалдан тышкары ошол тиги кол өнөрчүлүк да. Чөшөк, курамай, тикмей. Анан эми саймада эметтемин деп атат жеңем. Шырдак эметсекпи деп жаңы эме кылып атабыз, баарын ушул. Шырдак шырсаңар, шырдак деп. Ийгиликтер болсун. Жасап койдук. Анан эми ушул аракет кылып атабыз. Ийгиликтер болсун. Жакшылыктар. Балам, силерге ыраазбыз. Мына силер ушинтип дүйнө жүзүнө бизди көрсөтүп атасыңар. Ооба. Албойм үйдө отурган бизди ким билет эле. Анан силерге мына жамаатка бүт баарына ыраазбыз. Ошо Шайыр апа болуп телевизорго чыгып атабыз, көрүнгөн жерге барып атабыз. Баарыбыз отуруп алып ыраазбыз деп ыраазчылыгыбызды айтабыз силерге. Биз да силерге ыраазбыз. Бар болуңуздар, дениңер сак болсун, оорубаңыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына апа айткандай эле ааламга чыгарып атасыңар дейт. Ошо биздин толук чыгарылыштарды биздин YouTube каналдан да көрсөңүздөр болот. Ал үчүн сиздер Маданият Тарых Тил YouTube каналына кирип Шайыр апалар шилтемесин басышыңар керек. Биз ушу менен жыйынтыктайбыз маегибизди. Сапарыбыз алдыны көздөй уланат. Алдыда кесиптештерибиз тарткан кызыктуу ушу апалар жөнүндө, апалардын турмушу жөнүндө видео материал бар. Андан соң Акбар кесиптешим сиздерди негизги студиядан күтүп алат. Мен биринчи өргөндө абдан уялчумун. Өзүм уялып, эшти илип алып, өзүмчө жашырынып өрчүмүн да. Бул өрүм 3 түрү бар. 12, мен азыр 12 өрүмдү өрүп атам. Дагы 3 илме деп коет. Андай өрүм да бар, 6лык өрүм да бар. Өрүмдүн түрлөрү бар да. Бирок азыркы кезде жаштарыбыз билбейт. Мен ушул боюнча кол өнөрчүлүктөн сабак берем. Сиздики мындай бүт териден экен да, кайыш алды өрүп атканыңызды карап турса, жана мынчалык бул эмненин териси? Бул ичке болгон себеби эчкинин териси. Эчкинин терисин мен биринчи эчкини союп өзүм жейм. Андан кийин терисин болсо жыдытып, илгеркидей эле жыдытып, аны жана чачалгандай эле алып, тазалап, анан кургатып алам. Кургагандан кийин ушундай терини бычак менен кесиш керек да. Кургаткандан кийин бычак менен кесип, 12-ни кесип алам. Андан кийин камчы өрүп баштайм. Мынчалык түйшүктүү иш, анан муну эмне кыласыз сапасыздар? Бул менин наным десем да болот. Бул менин наным да. Киреше жакшы түшөт. Бул бир камчым турат 1000 сомдон сатылат. Себеби могу көрүп жатасыздар, бул эликтин туягы. Ушул эликтин туягын мен
атайын кегет айылынан алам, секрети жок эле айтып коеюн, ошол жактан сатып алам. Буну болсо кадимкидей эле тасалайбыз. Балам жардам берет. Бул жерде таанышып коюңуздар. Балам Талантбек уулу Данислан. Бул балам көбүнчө жардам берет, туяктарды тасалап берет, могу эмелерин наждак менен тасалаш керек да. Карасы кетип калып, ошондо кандай болуп калат? Бул балам айтып берсин да, анткени бул балам иштеп калат ушу менен. Кетет. Буну да мынтип тазалап отурганда жалтырап чыгып калат, анан кийин буну бүткөндөн кийин дагы бир кийизден мынтип тазалап неткенде анан жалтырап калат да. Ошол себептен канча күндө бүтөсүң ушинтип атып? Бул өтө көп эне талап кылынат. Бир күндө такай отурсаң, такай отурсаң. Кечке ушинтип майда экен, бирок аябай. Бул жерин эле мынтип жалтыратып койбостон, бул жагын дагы жалтыратып эме алабыз да. Мен жалтыратып берем, апам калганын бүтүрөт. Анан алдын кырып алдыңар, даярдадыңар, анан мен муну пока балам сен тасалай бер. Балам тасалап ыраазы болбойм да. Мунун үстүнөн текшермейм бар. Анткени мен өзүм так кылганды жакшы көрөм да. Текшерип монучу жөн эле мынтип койбостон, мунун бүт баарын тасалаш керек. Мондай кылчу. Аябай тасалагандан кийин гана жалтырайт, жөн эле жалтырбайт. Муну мен бир жарым саат отуруш керек, көрдүңүзбү, мынтип туруп. Анан могу жеринде кемтик калып атпайбы? Аны да жок кылыш керек. Муну аябай тасаласа, тегиз болот. Анан муну эркектердин жумушу, чынын айтканда. Жана бычак курчатабыз го. Ошого алып алып мен алдыртам. Булар тегиздеп, атайын кырып, булар баарын түстөп, муну жөн эле мындай болбойт да. Өгөгө салам, тегистейм, бул жер тегистелет, бул жерде тегистелет. Анан барып анан отургузулат камчыга. Мондай болуп отурат да. Бул мен мурда дайындап койгон камчым. Өрүп, сабын, булардын баарын тиккем өзүм. Муну тешет, колдуку да, бул кол менен гана жасайт. Анан кийин муну мындай кылганда муну тешип алабыз. Бул жерин тешкенден кийин жөн эле мык урулбайт. Бул жерге атайын мыгы бар. Жумшак мык болот. Ошону муну тешип алгандан кийин акырын гана бөрктөп деп аталат. Бөрктөп отуруш керек да, мынычы. Ошондо гана камчы бекем орнойт. Бирөөгү ак, бул жаш эчкинин териси. Ак болот, жука, ичке, көрдүңүзбү? Ичке. Бул болсо башкача, бул тоот экенин. Карап көрүңүзчү, тоот экенин эмеси. Катуураак бул, и өңү да башка. Ошо айырмалары болот да, ошолорду мен алып келип, анан өзүм иштетип, анан кийин кесип, ошондо пайда түшөт да. Сатып алганда биздин акчабызга чыкпай калат. Өзүм окуучуларым бар. Камчы жасаганда кыздарым уялат. Мен айтам, ой, уялбагыла. Бул силердин наныңар деп кызыккан балдар көп аябай. Баарына жетише албайм да азыр. Анан топто да музыкант экенсиздер. Кайсы аспапта ойнойсуз? Мен комузда ойнойм, ооз комузда ойнойм, кол ойнотуп ойнойм. Өрмөк өрөм, андай мындай мынау кээде ашкабакты өстүрөм. Бул ашкабак, көрүп турсаңыздар. Ашкабакта өстүрөм биринчи. Өскөндөн кийин аккоо кылып жасап койгом да мунучу. Анан буну краскалаганы Шайра апаларымдан Алмаш апам бар. Ошол краскалап бергенде муну ак кылып, оозун кызыл кылып, ал апам ушуда ойнойт. Ичинде тыйын салып, шылдырак. Инструмент колдогонго болот да. Ушинтип ойноп көрсөтөт. Ошого жасагам. Бул болсо ошол эле ашкабак. Ашкабакты кургатып, анан жарма коюп ичсе болот, чөмүш катары жасап койгом да. Ысыкка туруштук бере алабы бул? Бул ысыкка туруштук берет. Себеби деген бул ашкабак такыр, башкача ашкабак. Сууну куйса деле болот мында. Бул эрип кетпейт, капкатуу да. Эгерде муну отко жаксак, кып-кызыл жанагы чоктой болуп калат. Мен анткени жагып да көрдүм муну. Жагып көргөм да атайын. Бул ашкабактын башка түрү. Уругу да башкача болот. Өзүңнүн күнүмдүк оокатың болот. Пенсияга кичине жардам болот да. Анан кийин кышкыга сактайбыз, мартка чейин барат. Балдар жейт, бала бакыра келет. Ошого көбүрүккө салып сактап коебуз. Анан бул бышкан кесекте кичине асыр дагмана келатат, каккылчубуз. Асыр каккыла элекпиз. Анан эми каккылабыз. Анан компот кылып кышында ичебиз.
Бул апортко кирет бул дагы. Ошол биздин эмес азыркы убактылуу окатылып атканыбыз ошол. Өзүмдүн мындай жаш кезегимде эстеп жүргөн эмем бар болчу, ушундай артист көйнөк кийип, бир телевизорго чыксам деген оюм бар болчу да. Анан ошо тилегиме жеттим го деп деле ойлойм. Мен экинчи балам Жамирим айтып келет. Апа, тилегиңе жеттиң го буюрса, артист көйнөк кийип депчи. Анан дагы бир өзүм тилегим бар болчу, ошо телевизордо туруп мынтип эме тагынсам депчи. Анан Кудай тобо жакында эле 2 айдай болуп калды. Барып буну тагынып келдим. Мен ошого ыраазымын. Анан Абышкам бар, Абышкам экөөбүз ушундайды эметип турабыз. Бакчак карайбыз. Ылды жакада маякта да 1 гектардай да. Чорголун эмесичи. Анан тияка да бир 30 түптөй жаңы отурусуп койдук. Булар кичине эме болуп калды. Анан тигилерге ошондой отурусуп койдук. Малинам бар. Ошолорду карайбыз. Малина көрбөйлүкпү? Жүр көрсө көрүп келели. Өзү боюн көтөрө албайт, монтип эме болуп атпайбы? Жыш болупчу. Анан бышкан кесекте оор болуп жыгылып калат. Анан муну байлап койгон тергениңе жакшы болот. Мындай долгий ооба, октябрга чейин. Терими июлда башталат. Июлда башталат, бул биринчиси бат эле бүтүп калат. Андан кийинкиси муну эме октябрга жери барат. Жок, анча деле кык сеппейбиз, толук эле тиги эмеде күскө мал кичине эле сеп коебуз. Ажасында опшуп бербейм. Күскө мал ошону көрсөтөйүнчү. Муну каяка сатасыздар? Муну чалды. Жанакындай эле алма менен кошо алып чыгам. Алманы да алып чыгам, ылды жакта клубника бар, муну да алып чыгам да. Анан кийин бир жылда эми алманы кирешет мына аласыздар эже? Эми анысын кээде ар кандай болуп калат. Паста жакшы эле айтып отурбайм, пенсияга кадимкидей эле жеңилдик болот. Силерге өмүргө ыраазы болуп келатабыз. Чогулганда да айтабыз. Кетерка немесине ыраазыбыз. Мына келип тартып атасыңар, көрсөтүп атасыңар. Ким билет эле бизди, эч ким билбейт болчу. Ошого 1000 мерте ыраазыбыз эле. Анан апа эме дей беришет го азыр, заман жаман аябай. Жаман жакшы болсо укмуш эле жашамакпыз, өкмөт, партия карабайт дей берет го. Сиз кандай? Мен ага туура эмес. Ошо. Анткен себеби заман ордунда эле. Заман ордунда, мисалы үчүн мына чөбүң болсо өзүңдүкү, эч ким эчтеке дебейт. Малың канча мал болсо багып атабыз. Уюбуз бар, жылкыбыз бар. Баягы илгеркиде 2ден ал, же 5тен кой ал дебейт. Андан ашык. Негизгиси эле заман оң. Өзүбүздүн пейилибизди албасын. Жакшы заман. Мына ушинтип биринчи кадамды таштаган соң 1000 миллиончу кадамга чейин барса болот дейт. Эгерде көздөгөн максатты бекем кылып, бийик кылып кыялга жетем деген мүдө ар убакта алдыны көздөй тулпардай болуп жулкунуп турса дейт. Анын сыңарындай апалардын бир убакта көксөгөн максаты ишке ашып, орундалып, азыр коомдук 1-каналда болгондо дагы республикалык шайыр апалар телефестивалына катышып турган чагы апалар 3-бөлүмгө келди. Фольклордук чыгарма жана ошондой эле жалпы жамааттын аткаруусунда бир хор жаңырат. Андыктан 3-бөлүмдү апалар жакшылык деп аталган этнофольклордук топ башташат. Кол чаап, коштоп коюңуздар.
Эксперттик курам кайсыл белгилерди ыйгарасыздар? 3-чү бөлүмдүн соңуна кезек сиздерде. Эне сүтү, эне сүтү, эне сүтү, эне сүтү жана эне сүтү. Баракелди. Барып алыңыздар апалар. Дал ошол үмүттөрүңүздөр акталып, көздөрүнөн жашы ишти апалар. Рахмат. Экоостон сөз суналы эмесе. Бары жакшы. Бир гана мен көңүлүмө тык этип калган нерсе, Кыз кербес дегендин авторун жазып койсоңор болмок. Атай Огонбаев Кыз кербес деп жазып койсоңор абдан жакшы болот эле. Калганын баары жакшы, ишиңер ийгиликтүү болсун. Арыш таштаганыңар жакшы, адегенден назат берип барып анан кийин оңолуп кеттиңер. Рахмат. Дайым ушундай тай тордай алыска чургай турган болгула. Рахмат. Айымкан апа. Ар дайым мен чүйлүктөр жөнүндө көп ойлоном. Көп эле жерде ката кетип калабыз да. Мынакей силер эң чоң жүк көтөргөн жерсиңер талант боюнча. Панфилов деген атты көтөрөсүңөр. Бул эмне деген сөз? Кыргызстанды кармаган. Алыкул деген силерде. Ошон үчүн дайым алга жылып жүргүлө, абдан жакшы, бардыгы тең жетиштүү. Манча-мынча кемчиликтер болот, аларды оңдойсуңар. Анан өзгөчө фольклорду жакшы аткардыңар. Бирок катасы бар, музыкант буларды кайра бир аз оңдоңуз. Темир комустардын нотасы менен өзгөртүңүз. Бул туура эмес эмен алып алыптыр булар. Анан фольклордо эки комузчу кызга чоң ыраазымын. Абдан жакшы, абдан даярдыктарыңар жакшы. Аракет кылгыла. Биз ойлонуп көрүп, жалпы жамаат менен чечимге келип, атыңыз да жакшы, өзүңүз да жакшы, сөзүңүз да жакшы, көзүңүз да жакшы. Анан сиз жакшы болсоңуз, биз жакшы болобуз деп жакшылык деген ат койгон экен. Жакшылык апа, азыр бир конвертти алып тандай бериңиз. Кайсыл эстафетаны кимге бересиз? Сизге мүмкүнчүлүк берилди. Ага чейин Гүлзат Байзакова эжекем, эгерде эксперттик курам бир чечимге келсе, мага сырлуу конвертти тапшырып коюңуз. Кол чаап коюңуздар. Рахмат. Дал ушул конверттин ичинде мен билбейм, эл билбейт, буйруса 2020-жылы Баткен жергесинде өтө турган май айында энелердин күнүнүн урматына арналган гала концертте мыкты деген номерлер ошол жакта жаңырат. Андыктан өзгөчө Панфилов районунан келген Жакшылык апалар тобуна ийгилик каалайлы дагы. Эми Жакшылык апа окуп коюңуз. Ош областына караштуу Кара Суу районунда уюшулган жалаң ак элечек апалардан түзүлгөн агартуучу апалар этно-фольклордук тобу. Баракелди. Кара Суу районунан келе турган апалар бул жакта болсо, сахнага чакырабыз. Кара Суулук апалар келип калышты. Оштон келген апаларга эки ооз сөз суналы. Атайын колубуз менен жасатып келдик. Ушул Оштон силерге сувенир катары. Ушуга жакшы тамактарды жасап жеңиздер. Үрүч басып жеңиздерди алып келишиптир. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн 13-чү чыгарылыштын соңуна келдик. 4-чү айлампадагы Шайыр апалар телефестивалынын жалпы катышуучулардын, конкурсанттар, жамааттардын жарымынан аштык. Дагы 11 жамаат калды. Аларга ийгилик каалайлы. Ар убакта биз менен бирге болуңуздар. Кийинки 14-чү чыгарылышка келе турган Ош шаарынан, Кара Суу районунан келе турган апаларга ийгилик каалайлы. Жалпы эксперттик курамга, жалпы жамаатка жана энелердин элегине, күйөрмандарга апалардын ден соолугу бекем болсун. Кайрадан Шайыр апалар телефестивалынан көрүшкөнчө саламаттаңыздар.